Күн кадырлуу мекендештер, күн сайын бир аят же бир хадис долбоору бүгүн зекет бербеген адамдарга кандай деңгээлде азаптар болот деген темада хадис айтат. Угабыз. Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман атаху Аллаху малан фалам юадди заката." Кимге Аллах байлык берип, бирок ал андан зекетин чыгарбаса, анда ал байлыгы муссила лаху яумал киямати шужаан акра лаху забибатан. Байлыгы кыямат күнү эки тиштүү уулуу жыланга айланат да ютавиқуху яумал киямати сумма яхузуху бишидқайхи сумма якул. Ал адамды ороп алып, эки жагынан тиштеп туруп айтат: "Ана малук, ана канзук." Мен сенин малыңмын, мен сенин байлыгың дейт. Мына ошентип кордойт. Аллах таала өзү сактасын. Сахих Бухари. Бул хадистен алына турган сабактарды айта турган болсок, же эскертүүлөрдү айта турган болсок, чындыгында мусулмандарга намаз окуу парыз болгондой эле зекет берүү дагы парыз. Бирок көпчүлүгүбүз муну аткарбай жүрөбүз. Биздин Ханафи мазхаб боюнча эсептей турган болсок, күмүш эсебинде 200 дирхам күмүш бул 625 грамм күмүш болуп, сомго эсептесек 21 000 сом болот. Кимдин соодада жүргөн 21 000 сом акчасы бар болгон болсо, 300 доллар акчасы болгон болсо, жана бир жыл айланган болсо, ал адамга закат берүү парыз. Жана ал адам башкалардан садака алуусу арам болуп эсептелет. Ойлонойлор урматтуу бауырдоштор. Биздин мал мүлкүбүз, биздин байлыгыбыз жылан болуп, бизди кыямат күнү кордоп жүргүсүн. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.